экологияга терс таасирин тийгизип, айлана чөйрөнү булгаган таштандылар оор өнөр жайлардан, тоо кен иштетүүдөн жана күнүмдүк турмуш тиричиликтен чыгат. Булардын ичинен эң эле көп болуп, кайра иштетүүнү талап кылган күнүмдүк тиричиликтен чыккан таштандылар. Шаарлар жана айылдардын аймактарынан таштандыларды алып чыгып, аны зыянсыздандырууга азырынча жергиликтүү деңгээлде мүмкүнчүлүк жетишсиз. Буга кошумча Кыргызстанда таштандыларды кайра иштетүүчү завод жок. Бул чыгарылышта талаадагы таштандылар тууралуу баяндайбыз. Биздин чыгармачылык топ таштандылар тууралуу репортажды аптаптуу жай айларында Баткен районунун аймагындагы айылдардын чет жагынан тарта баштадык. Бул учурда күн ысып, таштанды төгүлгөн талааларда киши чыдагыс жыт чыгып, абаны булгайт экен. Баткен районунун Бужум айылынын четинде чоң жолдун боюнда таштанды төгүлгөн талаа бар. Бул жер атайын таштанды таштоочу жай катары каралган эмес. Ар ким өзү каалагандай ар жерге таштап, айлана чөйрө желим баштыктарга толгон. Жергиликтүү айыл тургундардан сырткары бул талаага мекеме ишканалардан кызматтык унаалар менен таштанды келет экен. Бул туурасында айыл аймак башчысына кайрылганыбызда таштанды төгүлгөн талаа тууралуу маалымат берүүдөн баш тартты. Мындай таштанды төгүлгөн жайлар ар бир айылдын чет жагында бар. Баткен районунун Боз Адыр айылынын жогору жагындагы таштанды жай сел келүүчү сайдын ичинде жайгашкан. Айыл тургундары муну билсе да ушул жерге алып келип төгүшөт. Жаз айларында катуу жааган жамгырдан сел пайда болуп, төгүлгөн таштандыны кайра эле айылга агызып барат. Айыл аймак жетекчилиги жергиликтүү кеңештин депутаттары менен кеңешип, атайын таштанды төгүүчү жайга жер тилкесин бөлүшкөн. Бирок азырынча кагаз иштери бүтө элек. Айыл өкмөт аймагында таштоочу жайлар мурда болгон эмес. Өткөндө сессияда карап чечим чыгартканбыз 1,5 гектар жерде. Себеби эл жол бою таштап, жолдун бойго мусор көйүп кеткенден азыр документациясын дайындап коелу дедик. Унаа жолдордун боюна суу кетүүчү чоң сайларга ташталган турмуш тиричилик калдыктары, таштандылар кайра эле элдүү конуштарга агып барат экен. Мындай көрүнүштү Кадамжай шаарынын чет жагында, эл аралык Ош-Баткен-Исвана унаа жолунун боюнда көрүүгө болот. Ош-Баткен-Исвана жолунун чет жагы. Жолдон 50-70 метрдей аралыкта ушундай таштандылар ташталган. Бирок өзүнчө иштелген эмес. Шаар бийлиги бул жакты атайын таштанды таштоочу жай катары караган эмес. Көмүлгөн эмес мындай айтканда. Мындай басабыз. Чоң жолдон 20 метр аралыкта эле курулуш ремонттон кийинки калдыктар жатат. Кайсы бирөө үйүндө курулуш жасады же ремонт жасап, калган калдыктарын ушул жолдун боюнан 20 метр аралыкка алып келип таштап кеткен. Кыргыз өкмөтүнө караштуу курчап турган айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин Баткен аймактык башкармалыгы бардык айыл аймактарына атайын кат жолдогон. Анда айылдардын жана шаарлардын четинде өзүнчө таштанды таштоо үчүн жер тилкесин бөлүп берүү, аны туура иштетүү жагы айтылган. Ошол каттарда конкрет суроогача көрсөтүлгөн. Ал боюнча жакында дагы ушул дагы контрольный текшерүү жүргүзөбүз. Анын ичинен бир топ айыл өкмөттөр ошо туура кабыл алып, өздөрү келишип, жерлерди биргеликте көрүп, ажыратып, жанагы жерлерди. Анын астынан бир 2-3 өкмөт проекттерди жасап, ушунун аракети жакшы. Но негизинен көпчүлүгү буга көп маани бербей атат. Ошонун кесепетинен биздики жерлерде сырты болобу, ичинде болобу таштандар ташталып жатат. Ошон үчүн жергиликтүү бийлик эл менен иштеш керек бул боюнча. Элге мисалы мына таштандыны мисалы биз негизи ошо кайрылгандан кийин ошо отвод кылып, архитектурага барып, жерин отвод кылып, отвод кылгандан кийин документтештирип бардыгына. Бизден уруксат кагаздарды алгандан кийин ал деген санкционированный свалка болот. Анан ал бир жерге кайрылып, ошолго бир акча алса болот, тосса болот. Таштанды үчүн жер тилкесин бөлүү эле тим болбостон, аны талапка ылайык аймакка ажыратуу керек дейт адистер. Суюк таштандылар, темир, пластмасса жана желим баштыктар үчүн өзүнчө чуңкурлар болуусу керек. Антпесе шамал, жаан-чачын, жандыктар же куш канаттуулар аркылуу ар кандай оорулар таркашы мүмкүн. Таштандылар ушинтип тоспосо, шамалга неме болуп туруп, эми биз немени жерибиздин элибиздин көркүнү бузат негизинен. Анан ошол анын ичинен ар кандай элге зыяндуу мусорлар барат. Маселен, мына эми ар кандай да, муну энди зыян албетте таасир этет, например. Анан ит куштары бар неме кылат, анан дагы оору сыркоолор көбөйөт анан, например. Ошо көрүп атасыз, бул ошон үчүн биринчи ирет ошону иретке келтирип алсак,
мен ойлойм баягы орус уркудан алысыраак болот да биздин элибиз. Баткен шаарынын аймагынан бир күндө 48 кубка чейин коюу таштанды чыгарылат. Аны Баткен тазалык ишканасы ишке ашырат. Ишканада 7 техника бар жана 20га жакын кызматкер эмгектенет. Шаардын көчөлөрүн тазалап жууп, таштандыларды жыйноо булардын мойнунда. Бирок чыгарылган таштанды шаардан алыс эмес жерге төгүлөт жана бөлүнбөйт. Шаардын аймагындагы бүт таштандыларды чыгарып, көчөлөрүнү жууп тазалап, лото арыктардын ичини тазалап, ушундай иштерди кылып атабыз. Таштандыны болсо өзүбүздүн полигон бар, атайын таштан таштоочу полигонго барып ошол жака эме кылабыз, төгөбүз. Эл дагы таштандыны алып чыгып атат, бирок көбүнчө баягы келишим түзбөй, акчасын төлөбөйбүз дегендер өздөрүнчө эле ташып алып чыгып атат. Анан башка жактардан Баткен шаарынын аймагына жакынкы жердеги айылдардан алып келип ошол жакка таштайт. Бирок азыркы күнү ал жерде өзүбүздүн охрандары бар, мыйзамсыз таштан төккөнгө уруксат бербейт, ошол карап турат. Бул жер атайын таштанды таштоочу жай деп аталганы менен каалагандар каалаган жеринде таштандыны таштап кетсе мүмкүн экен. Себеби ондогон гектарларды ээлеп жаткан аянтта ар жерде таштандыны көрүүгө болот. Буга чейин Баткен шаарынын жетекчилиги шаар аймагындагы мекеме ишканалардын кызматкерлери менен биргеликте ишембилик уюштуруп, бул аймакты таштандыдан тазалаган болчу. Бирок жыл айланбай эле баягы эле көрүнүш. Азырынча Баткенде таштандыны кайра иштетүүчү ишкана жок. Мындан улам таштандыга байланышкан бардык суроолор ачык бойдон калууда. Бирок кээ бир учурда Баткен шаарынын борбордук көчөлөрүндө саркындуу суу менен кошо аккан таштандыларды көрүүгө болот. Аны тийиштүү ишкана өз учурунда тазалап кетүүсү күмөн. Бул үчүн жергиликтүү шаар тургундары да өз учурунда таштанды үчүн акча төлөшпөйт экен. Учурда бир шаар тургуну Баткен тазалык ишканасына таштанды үчүн 15 сом 30 тыйын төлөшү зарыл. Айлана чөйрөнү таза кармоо, таштанды таштоо маданияты да элдерде дагы деле калыптана элек дешет. Мындайда шаарлар жана айылдардын чет жагындагы таштанды таштоочу жерлердин аянты чоңойгондон чоңое берет.